Кабарлар маалымат программасы студияда Диана Нурлан кызы. 2023 жылдын 12 декабрында Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбековдун Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен менен жолугушуусу болуп өттү. Кылмыштуулуктун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү маселелеринде натыйжалуу өз ара аракеттенүү, жаңы чакырыктарга жана коркунучтарга ыкчам жооп кайтаруу максатында Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан техникалык жардам көрсөтүлдү. ИИМдин башчысы Улан Ниязбеков Кытай Эл Республикасынын коомдук коопсуздук министрлиги менен кызматташуудагы ар тараптуу колдоосу, көмөктөшүүсү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине компьютер, оргтехника жана полиция жабдуулары түрүндө көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылыгын билдирди. Жолугушуунун соңунда Улан Ниязбеков өлкөлөр ортосундагы көп жылдардан берки жылуу коңшулук мамилелер, Кыргызстан менен Кытайдын укук коргоо органдарынын ортосундагы кесиптик байланыштарды бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө кызмат кылат деген ишенимин белгиледи. Өз кезегинде Ду Девен айым Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги эки тараптуу мамилелерди мындан ары жемиштүү өнүктүрүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Жолугушуу жылуу жана достук маанайда болуп өттү. Бүгүн 2023 жылдын 15 декабрь күнү Бишкек шаарында экинчи элдик курултай өз ишин баштады. Аталган курултайга өлкөнүн бардык областтарынан, аймактарынан жана Бишкек шаарынан келген делегаттар катышууда. Бүгүн элдик курултайга Ички иштер министри Улан Ниязбеков дагы катышууда. Министр курултайга катышкан делегаттарды кабыл алып, алардын кайрылууларын, арыздарын жана ыраазычылыктарын кабыл алды. Министр бардык кайрылуу, арыздар жана маселелер боюнча тиешелүү кызматтарга тез арада чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, бул иш-чара 15-16 декабрь күндөрү өтөт. Министр элдик курултайдын делегаттарын эртең 16 декабрда кабыл ала тургандыгын белгилейбиз. 2023 жылдын 9 декабрь күнү министрдин орун басары, милициянын генерал-майору Нурбек Абдиев Ош облустук ички иштер башкармалыгында ыкчам кеңешме өткөрдү. Кеңешмеге Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызмат, бөлүм жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары катышты. Кеңешменин башында Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Нурбек Абдиев, Ош облустук, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын жаңы дайындалган орун басарларын жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча бөлүмүнүн башчысынын өздүк курамга тааныштырды. Министрдин орун басары Нурбек Абдиев күн тартибиндеги маселелер боюнча жетекчилердин баяндамаларын угуп, жаңы дайындалган жетекчилерге бир катар тапшырмаларды койду. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында белгисиз адамдар материалдык пайда алуу максатын көздөп, атайын уруксат берүүчү документтери жок Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында спирт жана спирт ичимдиктерин өндүрүү боюнча жашыруун цехтерди иштетип жаткандыгы аныкталган. Бул жарандар уруксат берүүчү документтери жок эле жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтире турган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга жооп бербеген, спирт жана спирттүү ичимдиктерди өндүрүү менен алектенип келишкен. Факт боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 240-беренесинде каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. 2023 жылдын 9 декабрында Бишкек шаарында жана Чүй областында жайгашкан 9 дарек боюнча тинтүү иштери жүргүзүлүп, бөтөлкөлөргө коюлган жергиликтүү жана чет өлкөлүк өндүрүштүн ар кандай маркасындагы спирт жана спирт ичимдиктери, арак, коньяк, виски алынган. Тинтүү иштердин жыйынтыгында бардыгы болуп шектүү акциздик маркалары бар 192 литр көлөмүндөгү алкоголдук продукция, 136 литр көлөмүндөгү спирт камтылган продукция, акциздик маркалары жок 193 дана электрондук сигареттер алынган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылып, контрафакталык продукцияларды сатуу каналдарын жоюу жана жабуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ачык эшиктер күнүнүн алкагында Бишкек шаарындагы Каниметов атындагы номер 1 мектеп-интернатынын, номер 3 жана номер 99 кесиптик лицейлеринин 10-11 классынын окуучулары Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кинология борборунун кызматы менен таанышып келишти. ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери кинологиялык борбордо кызматтык иттердин көрсөтмөлөрү спектакльдарын уюштурушту. Алгач кинологдор балдарга жаңы иттерди үйрөтүү курсунун элементтерин көрсөтүштү.
Кызматкерлер иттердин багажда, унаада баңгизатын издөө жана качып бараткан кылмышкерди кармоо боюнча чеберчиликтерин көрсөтүшкөнү эң сонун учур болду. Кол салуучунун ролун машыгуу учурунда ит иштегенде туруштук бере ала турган атайын костюмдагы кинологдордун бири аткарган. Балдар кылмышкердин кызматтык итке каршы эч кандай мүмкүнчүлүгү жок экенине ынанышты. Мындан тышкары коопсуздук эрежелерин сактоо менен балдар үчүн кинология борборуна экскурсия уюштурулду. Кызматкерлер окуучуларга иттерде кандай түйүү сезимдери өнүккөн, угуу, жыттоо, ээсинин сезимдерин кабылдоо жана иттер адамдын сүйлөө сөзүнүн жалпы маанисин түшүнөрүн жана үй жаныбарлары менен байланышты кантип өнүктүрүү керектигин түшүндүрүштү. Мындай иш-чаралар милиция кызматкерлеринин кесибин даңазалап, өспүрүмдөрдүн жашоо тандоосуна таасирин тийгизип, жаныбарларга болгон сүйүүсүн арттырат. 2023-жылдын 25-ноябрынан 10-декабрына чейин республикабыздын аймагында зордук зомбулуксуз 16 күн аттуу масштабдуу кампания өттү. 2023-жылдын 7-декабрында аталган иш-чаранын алкагында Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана милициянын көчмө кабыл алуу пункттарынын ишин координациялоо бөлүмүнүн демилгеси менен уюштурулган Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери менен жолугушуу уюштурулду. Жыйындын темасы зордук зомбулуксуз жашоо, зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдары. Маектешүүнүн жүрүшүндө зомбулук жасалган учурларда мыйзамдарда каралган жоопкерчилик, зомбулуктун келип чыгуу себептери тууралуу түшүндүрмөлөр берилип, укуктук кеңештер берилди. Студенттер менен жолугушуулар талкуулоо түрүндө өтүп, анда студенттер активдүү катышып, квалификациялуу жоопторду, көптөгөн пайдалуу жана кызыктуу маалыматтарды алышты. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын Бишкек шаары боюнча уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ушул жылдын ноябрынан бери издөөдө жүргөн 35 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Бул жаран Honda Odyssey үлгүсүндөгү унааны уурдоо боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде соттолуучу болуп эсептелет. Мындан тышкары ага карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 211-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал алдын ала тергөө органдарынан жана соттун качып кеткендиктен ага сыртынан камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандоо менен издөө жарыяланган. Мындан тышкары шектөө уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары ИИМдин ыкчам каттоосунда турганы аныкталды. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 2023-жылдын 13-декабрь күнү 1994-жылы туулган БК аттуу жаран өзүнүн Mazda Demio үлгүсүндөгү унаасы менен Тыныстанов көчөсү менен түндүктү көздөй бара жатып, унаасынан түтүн чыкканын байкап, жолдун ортосуна токтогон. Андан соң унаадан өрт чыга баштаган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчү унаасы келгенче, өрттү өчүрүүгө өтүп бара жаткан айдоочулар жана жарандар жардам берип турушкан. Өрттөн улам жабыркагандар болгон эмес. Өрт толугу менен өчүрүлүп, жеринде милициянын ыкчам тергөө тобу иш алып барышып, азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык, бул кырсыкта террордук жардыруунун белгилери жок. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы туруктуу негизде коррупцияга каршы, анын ичинде опузалап талап кылуу жана кыйноо фактыларына байланышкан иштерге каршы күрөш жүргүзүп келе жатат. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын айрым кызматкерлери тарабынан коррупциялык көрүнүштөр, кыйноо фактылары жана орой мамилелер орун алган учурда токтоосуз түрдө Кыргыз Республикасынын ИИМдин ичкиликтөө кызматына төмөнкү байланыш телефондору боюнча кайрылууңуздарды суранабыз. Байланыш телефону 0704 99 99 18. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги Диана Нурлан кызы.